Бишкекте бусик жаш кызды сүзүп кетти. Адамдар жүрөгүнө массаж кылып жатышат. Бишкекте кичи автобус кызды сүзүп кетти. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Алардын айтымында жол кырсыгы Фрунзе көчөсүндө Тоглок молдого жетпей болгон. Видеодон көрүнүп тургандай, өтүп бара жаткандар медиктер келгенге чейин жабырлануучуга жүрөккө кыйыр массаж жасап жатышат. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы буга чейин Газа тилкесин миңдеген балдардын көрүстөнү деп мүнөздөгөн. Газадагы согушту жана үрөй учурган окуяларды токтотуу үчүн дагы эмне кылуу керекпиз? Биз Газа тилкесиндеги аеосуз кагылышуулардын айынан эбегейсиз жоготууларга учурап жаткан Палестина элине тилектеш болушубуз керек. Бүткүл дүйнөнүн көз алдында өтүп жаткан адамчыдагыс трагедияга кайдыгер карабашыбыз керек. Биз палестиналыктарга каршы геноциддин токтотулушун жана Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык соту тарабынан эл аралык соттук иликтөөнүн башталышын талап кылабыз. Менин өлкөм ар дайым зордук зомбулуктун жана терроризмдин бардык көрүнүштөрүн кескин айыптайт. Анын ичинде 2023 жылдын 7 октябрындагы Израилге террорчулардын кол салууларын дагы айыптайбыз. Андай террорчуларды катуу жазалоо керек. Бирок терроризмге каршы күрөшүүнүн, террорчуларды жок кылуунун өз ыкмалары, жол жобосу бар да. Ошол ыкмалар менен күрөшүш керек эле. Андай террорчулардын кесепетинен миллиондогон жөнөкөй жарандар, жаш балдар кырылбаш керек эле. Эмне себептен карапайым элдин, бейкүнөө балдардын 100 миңдеп кырылышына жол берип жатабыз? Тынычтыкты орнотуунун бирден бир жолу эки эл үчүн эки мамлекет принцибин ишке ашыруубуз керек. Палестина 1967 жылдагы чек аралардын негизинде көз карандысыздыкка ээ болушу керек. Биз ошондой эле Катар менен Ирандын аймагына жасалган акыркы ракеталык чабуулдарды айыптайбыз. Анткени бул чабуулдар көз карандысыз өлкөнүн эгемендүүлүгүнө кол салуу болуп саналат, аймактагы туруктуулукка жана коопсуздукка коркунуч келтирет жана эл аралык укуктун ченемдерине каршы келет. Газа, Иран, Ливан жана башка аймактардагы терроризмге, коркунучтарга каршы күрөшүү алардын масштабына жана мүнөзүнө ылайык келүүгө тийиш. Бейкүнөө жарандар, аялдар жана балдар жабыркабашы керек, алар курмандыкка чалынбашы керек. Ошто ата-энеси тарабынан тилемчиликке чыгарылган 6 өспүрүм аныкталды. Ош шаарында тилемчиликке каршы рейд жүргүзүлдү. Бул тууралуу Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Ак Буура милиция бөлүмүнүн жашы жете электер менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери тилемчи аталышындагы рейдтик иш-чара өткөрдү. Иш-чаранын жүрүшүндө 14 административдик укук бузуу фактысы катталып, тиешелүү протоколдор түзүлдү. Мындан сырткары ата-энеси тарабынан тилемчиликке чыгарылган 6 өспүрүм балдар үйүнө жайгаштырылып, социалдык коргоо кызматтарына 10 маалыматтык кат жөнөтүлдү. Ошондой эле кызматкерлер лөлү төктүү жарандардын жашаган аймагына барып, ар бир үйгө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тилемчилик кылбоонун мыйзамдагы жоопкерчиликтери кеңири түшүндүрүлдү. Эмени айында 10 жыл 15 жыл болса жашай бересиз. Кийин профессор үй алганда чип бересиз. Мактабы? Бир уулу менен үйү жок жашап келген Ош мээри мектептин кызматкерине 10 жыл акысыз жашай турган турак жай маселесин чечип берди. Чолпон орто мектебинин техникалык кызматкери бир уулу менен жашай турган жери жоктугун, буга чейин ар кайсы тууганын үйүндө жашап келе жатканын айтып, шаар мэри Жеңишбек Токторбаевден жардам сурап кайрылды. Ош шаарынын мэри кайрылган жарандын уулу чоңоюп үй жай түптөгөнгө чейин 10 жылдык мөөнөткө убактылуу жашап туруу үчүн турак жай маселесин жеринде чечип берди. Ноокатта алдамчылыкка шектелген мамлекеттик кызматкер кармалды. Ноокат районунда алдамчылыкка шектелген мамлекеттик кызматкер кармалды. Бул тууралуу Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2025 жылдын 26 июнь күнү Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнө Мирмахмудов айыл аймагынын 1952 жылы туулган АК аттуу тургуну арыз менен кайрылган. Анда 2024 жылдын февраль айында Мирмахмудов айыл өкмөтүнүн кызматкери АИ айыл аймактан
6 сотук жер тилкесин алып берем деп алдоо жолу менен 1 миллион сом акчасын алгандыгы көрсөтүлгөн. Бул факт каттоого алынып тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Топтолгон материалдардын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлө баштаган. Натыйжада 1978-жылы туулган А.И. аттуу жаран азыркы учурда Араван районунун Дөбө Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы. Шектүү катары кармалып, 2025-жылдын 22-сентябрында убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда шектүү А.И. башка кылмыш иштерине да тиешеси бар жогу аныкталууда.